Нову Гарлайна чейинде толдук. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин бул күнкү иш сапары Акжар айылында башталды. Алгач эле таза суу сакталуучу бассейнге барды. Бул жай кошумча суу берүүчү жер болгондуктан суу сакталуучу жайдын айланасын чөп басып каралбай калган. Дароо эле көзгө көрүнгөн бул жайды алгач иретке келтирүүнү, таза суу сактоочу жайды оңдоо үчүн долбоор жазып, сметалык баасын түзүүнү тапшырды. Санкин нормаларга жооп бергендей проекти менен өткөзөлү, анда азыр полностью немелерин даярдагыла. Сметаларын, проектлерин анан уже көрөбүз по факту. Ошондой эле президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Аманбаев айыл аймагына караган Көкдөбө, Солуу Маймак, Сатыкей, Жийде жана Жоондөбө айылдарына барды. Аталган айылдардагы ар бир мектеп, бала бакчалардын, айылдык маданият үйлөрүнүн, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун абалы, ремонт иштери жана күз-кыш мезгилдерине даярдыгы менен таанышты. Азыр проектinin 192 проект Проекттин мощность канча? 192 салат. Окуп аткан балдардын саны? Аталган аймактагы бардык социалдык объектилер менен таанышуу учурунда кызматкерлер өз мекемелерине байланыштуу айрым маселелерин айтып беришти. Облус башчысы бардык көйгөйлөргө дыккат токтолуп, чечүү жолдорун караарын билдирди. Сыртын курчаш керек болуп атабы? Сыртын курчап бересиз. Бул жерде территория боюнча неме бар да. Алтын үйлөр да. Ошо мындай бириктик салып койгон да. Ал эми бул Саткей айылындагы Кара суу дарыясы. Бул дарыядан аккан суу жаз мезгилинде көбөйүп, натыйжада суунун эки тарабын бириктирген көпүрөнү алып кеткен. Бүгүнкү күндө аталган көпүрөнүн жоктугу айылдыктарды бир топ кыйноодо. Аталган көпүрөнүн абалы менен облус башчысы Эрмат Жумаев таанышты. Сел алып кеткенде уже почти 4 ай болуп калды мына алып кеткенине. Кыйынчылыгынан ар бир бала өтө албайбыз. Жакында не башта ок жай башталат. Бала чака ар бир өтүшкө өтө албайт. Азыр үстүнөн айланат, балдардын үстүнөн айланат. Ал суу азыр күзгө маалып суу көбөйөт да. Андан соң облус башчысы Жумабеков Артисбек атындагы Семетей чек ара заставасына барды. Андагы аскердик жайда түзүлгөн шарттар, жокерлердин абалы менен таанышты. Саткей чек ара заставанын чарба бөлүмчөсүнүн командири Фердей Жусупов. Саткей заставасын катарлашуу жаңы. Күндүн жарымында президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Аманбаев айыл аймагынын тургундары менен жолугушту. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясатын жеринде жүргүзүп, кандай көйгөйлөр болуп атат, эл элинин эмне маселелери бар, чечилбей аткан эмне көйгөйлөр бар, социалдык маселелер кандай чечилди, ошондо ушул тууралуу бир катар маселелер менен иш сапар менен келип отурабыз алдыңыздарга. Кудай буйрса, мен ойлойм ушул колубуздан келишинче бардык маселелерди чечип, ушул элибизге, жерибизге татыктуу эмгек кылганга аракет кылабыз. Облус башчысы менен жолугушууда жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү таза суу маселесин көтөрүштү. 35 жылдан бeri суу içmeymiz. Kalan konusu болбойт. Birden bir жақсы билдек, ушуну bir бүтүрүп берсең. Таза суу. Бизге 4 жыл болуп башталганда. Бирге иштеп келет, кеше көрдүңүз өзүңүз. Ишпечен иштеп атыр. Ошондо сразу 10-15 киши келип калды, сиз келет дегенде. Анан не жок болуп кетишет. Мындан сырткары чогулган эл буудайдын баасынын арзандыгы, Бишкек Маймак темир жол каттамын жүргүнчүлөр үчүн дагы ачууну, Маймак Аманбаев жолун өздөштүрүүгө берилген жерлерди көзөмөлгө алуу, максатсыз пайдаланылып жаткан жайыт жерлерин иретке келтирүү, жерлерди трансформациялоо сыяктуу бир катар маселелерин айтышты. Фундамент коюлган 10 кишиге трансформация берилип, калган 36 кишиге берилбей атат. Биз кызыл китебин ала албай атабыз. Дайыма келебиз. Айыл өкмөткө келебиз же чечилбейт же госрегистр чечип бере албайт экен. Фундаменти коюлуп, салынып калган үйлөргө гана трансформация бергиле деген. Андан кийинкиси болсо, жер маселесин кандай чечебиз деген суроого токтолгондо, мына азыр мамлекеттик ипотекалык үйлөр өкмөттүн колдоосу менен биргеликте жүрүп келатат. Мына жакын арада эле билесиздер, Таласта, Талас шаарында 2 гектар жерге, 3 гектар жерге 2 гектардан ашыгыраак жерге 10 үй, 5 кабаттуу 10 үй салынып баштады. Буга облустук фонддон, Талас өнүктүрүү фондунан, анан Шумкар уя айыл өкмөтүнүн фондунан жалпы 450 миллион сом тегерегинде акча каражат бөлүндү. Бул үйлөр мына салынып бүтөөрү менен мына 1,5 жыл, 2 жылдын ичинде бүтөбүз уже. Бат эле салынат, мына ГИКтин үйлөрү азыр көрүп атасыңар, ар кайсы жерде бат-баттан эле салып уже баягы көнүп да калышты.
Кыргызстрой сервис ишти жүргүзүп атат. Буюрса салып бүтөөрү менен райондуу центрларга чыгабыз. То есть бизде Аллага шүгүр халкыбыздын саны өсүп баштады. Анан жерлерибиздин баарын эле трансформация кылып, айдоо жерлерибизди участок кылып, плюш кылып кете берсек, эртең жегенген даныбыз жок калат да. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин элеттеги элден кабар алып, аймактарды кыдыруусу облустун бардык райондорунда өтөт. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Айтматов району.